Саламатсыздарбы? Эмесе Геошондо программасы. Бишкекте 2 күндөн бери Баткендеги чыгара маселелери боюнча митингдер өтүүдө. Чогулгандардын арасында негизинен Баткенден келген тургундар жана Бишкекте жашап калган баткендиктер. Алар негизги талабы тактала элек мамлекеттик чыгараны тез арада делимитациялап, кийин эч кандай чатак чыкпагандай кылып чыгараны бекитүү. Бул маселе 30 жылдан бери чечилбей келет. Ал аралыкта кошуна Өзбекстан менен Тажикстан тургундары Бишкек же Орусияга кетип жаткан кыргыз жарандардын үйлөрү менен жер тилкелерин сатып алып, Кыргызстанга таандык аймакта жашап калууда. Документтерге түзүлбөй да калгандыктан, кийин чыгара такташ керек болгондо андай жерлер кошуна мамлекеттерге өтүп кетери бышык. Үйлөр менен жер кошуна Өзбекстан жана Тажикстанда алдаганча кымбат. Ошондуктан алар көчүп кетип жаткан кыргыздарга жакшы баа сунуштай алат. Кыргыздар болсо кээде үйлөрүн жөн эле таштап кетет. Ошондуктан Кыргызстан эмгиче аймагын баарын жоготпогонуна таң калыш керек. Премьер Улукбек Марипов бүгүн Facebook аркылуу түз чыгып сүйлөп, баткендиктерди баатыр деп атады. Чек арада жашаган биздин жарандардын ар бири мен баатыр деп эсептеймин. Ошо жерде чек араны мындай аскер катары ошо жерде жашаштын өзү эле бир баатырлык да. Ошон үчүн биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктуралар, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен областына бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат. Мурдагы жетекчилер деле баткендиктерди мактап келген. Депутаттар болсо чек ара аймактардын баарына өзгөчө макам берүүгө аракеттенген, бирок аймактык бүтүндүктү камсыздоо үчүн реалдуу чара көрүлгөн эмес. Марипов азыр кече күнү Баткендин жаңы губернатору болуп дайындалган Өмүрбек Сооналиевке үмүт артат. Чек ара маселелери тууралуу декабрда Садыр Жапаров дагы Баткенге барганда сүйлөгөн. Мындан ары чек ара чатактарын болтурбоо үчүн талаш жерлер боюнча маселени коңшулаш өлкөлөр менен сүйлөшүү жолу менен жергиликтүү элдин пикирин эске алып, сөзсүз түрдө эске алып чечебиз деп ишенем. Чек арага жанаша жайгашкан айыл кыштактагы жарандарыбызды мамлекет камкордукка алып, жеңилдиктерди берүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Негизги маселе кошуна Тажикстан менен Өзбекстандан жогорку жетекчилигин чек ара маселелерин тез арада чечүүгө көндүрүү. Анткени алар андай ишке кызыктар эмес. Жогорку деңгээлде макулдук болгондон кийин күнү түнү иштеп чек аранын баарын чийип чыгуу. Кыргыз тараптын кызматкерлери андай күнүмдүк ишке көнгөн эмес, жана кичине эле тоскоолдук чыкса, шылтоо издегенсип ишин токтотуп да кээде салат. Кошуналар болсо тескерисинче ошондой майда жумушка көнгөн, жана кээде алдап, кээде мыйзамсыз аракеттерге да барып, көздөгөнүнө жетүүгө аракеттенет. Алардын эң негизги артыкчылыгы чек арада жашаган тургундар менен борбордо стратегиялык маселелерди чечкен жетекчилердин ойлогону бир. Өлкө аймагын кандай болсун ыкмалар менен кеңейтүү. Бизде болсо андай ымала жок. Өзгөчө маселе анклавтар. 30 жыл ичинде Кыргызстан аймагындагы өзбек жана тажик анклавтары аймагы жагынан дагы, аларда жашаган элдин саны боюнча дагы өсүп гана келатат. Кыргызстандын эксклавтары болсо, мисалы үчүн Өзбекстан аймагындагы Барак деген кыргыз анклавы улам кичирейип жок болуп кетүүдө. Жана мындай принципиалдуу маселе эч кимдин деле башын оорутпайт. Дагы бир чоң маселе мамлекет аралык деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүп, чыр маселелерди мекендин пайдасына чечип бере ала турган бизде кесипкөй дипломаттар да жок болуп чыгууда. Анткени жаңы кыргыз бийлигине керектүү нерселерди ар башка саясатчылар өз ыктыяры менен күзүндө жасаганына күбө болгонбуз. Ошондой дипломатия азыр кошуналар менен болгон алакада дагы өтө зарыл болгондой. Же биз үйдө баатыр, жолдо жокпузбу? Же ошондо саламат калыңыздар.